Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларынан болгон бир кишинин жанына абалын сураш үчүн зияратка барды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал кишинин өтө азып тозуп жүдөп калган абалына көрүп таң калып: "Сен Аллахка дуба кылып эч нерсе деп сурабадыңбы?" деп сурады. Ошондо ал жүдөп калган киши: "Мен Аллахтан: Аллахым, акыретте бере турган жазаңды ушул дүйнөдө бергин деп сураган элем" деп жооп берди. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Субханаллах, сен Аллахтын азабына туруштук бере албайсың. Сен Аллахтын катуу азаптарына чыдай албайсың жана күчүң жетпейт. О Аллахтын пендеси, ушундай деп дуба кылсаң болбойт беле" деп төмөндөгү дубаны айтты. Роббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Ошондон кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал жүдөп калган кишиге дуба кылды. Аллах Таала пайгамбарыбыздын дубасын кабыл кылып, ал кишинин алабалы оңолуп калды.